Бишкекте өрөө учкан жол касы катталды. BMW унаасы жол чыракты ыргыта сүзгөн, андан нары барып, унааны сүзүп токтогон. Өз кызын зордуктаган кишинин сүрөтү жарыяланды. Бул кишиге өтө оор жаза колдонулушу мүмкүн. Көрүңдөн табайын деген ушул окшойт. Блогер подписчик чогултуу үчүн тирүүлөйүн көргө түшкөн. Мышыктардын балдарын аyoосуз тепкен аял камактан бошотулду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жол чыракты жана унаны сүзгөн. Бишкекте жол кырсыгы катталды. Социалдык тармактарда Эркиник жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде жол тандабас катуу ылдамдыкта келип, алгач жол чыракты, андан соң башка унаны сүзгөндүгү тууралуу видео тарады. Светофор снес нахуй. Туңгушта мыймыйларды тепкен аял камактан бошотулду. Туңгушта мыймыйларды тепкен аял камактан чыгарылганын Октябрь РИП билдирди. Ага түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Эске салсак, Бишкектеги Тоңуч Кичи районунда аялдын мыймыйларды тепкелеген видеосу тараган. Соц тармак колдонуучулары аялды жаныбарларга ырайымсыз мамиле кылган үчүн жазага тартууну талап кылышкан. Ташкент Москвадан өзбек айдоочуга акарат кылган адамды жоопко тартууну талап кылды. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Москва облусундагы өзбек айдоочуга акарат айтылган окуядан кийин Россиянын тышкы иштер министрлигине расмий нота жиберди. Анда айыпкердин өздүгүн тактап, мыйзам чегинде чара көрүү өтүнүчү жазылган. Министрликтин өкүлү Ахрор Бурханов билдиргендей, Ташкент чет өлкөлүктөрдө өзбек жарандарын мазактоо же кемсинтүү учурларын тыкыр көзөмөлдөп турат жана тиешелүү органдар менен байланышып иш алып барат. 27 августта тараган видеодо белгисиз киши айдоочуну орустардын кулу деп кордоп, айдоочу болсо чыдамкайлык менен жооп кайтарып, унаасына отуруп кетип калган. Күбөлөрдүн айтымында чыр айдоочу кире беришти тосуп калганынан чыккан. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Дарыгерлер балама операция жасап жатып, мээсинин бөлүгүн алып салышкан. Бишкек шаарындагы эне жана баланы коргоо улуттук хирургиясында дарыланып жаткан 7 жаштагы Дархандын ата-энеси дарыгерлердин иш аракеттерине наразы болуп, акыйкат издеп, Сокол медиа маалыматтык агенттигине кайрылышты. Ата-энесинин айтымында жасалган операция туура эмес болуп, баланын ден соолугуна оор зыян келтирген. Дарыгердин шалакылыгы соо баламды шал кылды. Операциясын туура эмес жасап салышыптыр. Академиктер келип, дарыгерлер арасында жыйын өткөрүшүп, 1,5-2 жылга чейин операция жасоонун кажети жок болчу деп айтышты, дешет ата-энеси. Ошондой эле алар кошумчалагандай, дал ушул ооруканадан балам жабыркады деген жаранда бизге маек берип, дарыгерлер балама операция жасап жатып, башындагы канды тазалайын деп, мээсинин бир бөлүкчөсүн алып салышыптыр деп билдиришти. Булак Сокол медиа. Казакстанда блогер TikTok үчүн өзүн тирүүлөй көмдүрдү. Алматыда блогерлер социалдык тармакта көрүүчүлөрдү топтоо үчүн бир жигитти тирүү көмүп түз эфирге чыгышты. Бул тууралуу казак басылмалар жазышты. Блогер көмүлгөндөн кийин түз эфирге чыгып, аба жетишпей жатат, бирок мага аба жетет. Жигиттер ашыкча баспаңыздар. Буга чейин TikTokто 30 аккаунт блоктолгон. Достор, бул аккаунтту жайылтууга жардам бергиле, лайк баскыла деп кайрылган. Блогердин мындай аракети социалдык тармактарда катуу сынга кабылган. Колдонуучулар жаш жигитти популярдуулугу үчүн өзүнүн өмүрүн тоокелге салууда деп айыпташкан. Блогердин жүрүм-туруму боюнча полицияда иликтөө баштаганын айтылууда.
Бишкекте 45 жаштагы киши өзүнүн кызын зордуктоого шектелип кармалды. Зордуктоого шектелген жаран кармалды деп билдирди 4 сентябрда Свердлов Риптин басма сөз кызматы. Милицияга Борбор каланын тургунунан күйөөсүнө чара көрүү өтүнүш менен арыз түшкөн. Арыз ээсинин айтымында алардын 2008-жылы туулган кызын зордуктаган. Аталган факты зордуктоо менен катталган. Свердлов Риптин ыкчам кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү 1980-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Менин атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Костная дисплазия деп колдорунда, буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдыгер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп, жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды миңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Суранам, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз М-банк Шарипа М деп чыгат 0401 апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар, Асылбек деп чыгат 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим, Фатимага салымыңыздарды кошуп, жардам берип коюшуңуздарды суранам. Баланы Бишкекке алып кетип калышкан. Негизи болсо, мен сураштырып билиштиргениме караганда, андан кийин көп жерлерге бардым. Бишкекте көп нейрохирургтарга бардым, снимоктарды көтөрүп алып. Көбүнчөсүнүн айтышы боюнча операцияны ошол жерде кылыш керек экен. Нарын Кочкордо получается. А булар болсо Кочкордо томография жок, биз көрө албайбыз деп Бишкекке алып келген да. Баланын башындагы сөйөктү алып салганда, баланын башында ушунчалык неме болгон, сөйөк болгон, сынык сөйөк. Ошол сөйөктү бала 7 жашта болчу. Ошол сөйөктү алып салганда, азыр баланын башында чуңкур оюк бар. Баланын башында оюк бар. Анан кийин ал уже 16 жашка чыкканга чейин ошондой акыбалда жүрөт экен, по идее. Ан болсо врачтардан, башка врачтардан консультация алсам, ошо канды тазалайбыз деп, мээниндө какой-то бөлүкчөсүн алып салган дейт да, мээниндө. Ошо оор акыбалда эле немеден реанимациядан чыгарып салган баланычы, эч ким жокто. Эч ким караган киши жок, аялым да жок, эч ким жок кезде эле чыгарып койгон да баланы. Ошол жөнүндө келип сурадым, эмне үчүн тезирээк эле чыгарып салдыңар? Эмнеге мындай кылып коесуңар? Ошол суроолорду, анан операция именно кандай жолдор менен болду, эмнеси болду, ошол сыяктуу суроолорду бердим. Анан ошолорго мындай татыктуу жооп ала алган жокмун. Ал сен мен агрессивный келбе, мени коркутпа, андай мындай кылба деген менде да запистер бар, өзүнчө алар сиздерге да берем эгер кааласаңыздар. Кыскасы ошондой болду. Анан кийин баланы карабай койду, кыскасычы. Балам ошол акыбалда жатты. А мен өзүм жата албай, ошол неменин баарын Бишкектеги көп эмелерге алып барып көргөздүм, снимоктарды. Көргөстүм, көбүнчөсү айтат, именно Кочкордон жасаш керек болчу. Анан болсо эч нерсеге тийбей эле, сөйөктү албай эле, өйдө көтөрүп туруп сөйөктү, анын ичинде кан тамырды, жарылган кан тамырды токтотуп эле коюш керек болчу. Бала ошо Кочкордон эле туруп кетмек деп айтышты да, көбүнчөсүчү. Сен балаңдын оң жак колу менен оң жак буту бүттү иштебейт деп айтты. Конкретно кесип айтты. Андан кийин сүйлөбөйт деп айтты. Анткени эмнеге десем, ошол именно менин ошол бөлүкчөлөрү жабыркаган дейт. Балаң бүттү, мындан кийин оң жак каптал иштебейт, сүйлөбөйт деп айтты да. Анан кийин айла кетти. Анан акырында биз эмеден клиника таптык, Бишкектин бир жеринен. Ошол жерге баланы чыгарып кеттик. Ал жерге чыгарганда баланы ошо акыбалда эле, эч эсине келбеген акыбалда, тамак иче албаган, өзү чоңго кичинеге бара албайт, ошондой эле акыбалда, сүйлөбөйт. Почти мындай өлүктү эле көтөрүп чыктык. Көтөрүп чыгып машинеге салып, анан ошо больницага алып бардык. Ал жака барганда Кудайга шүгүр, жакшы дарылар менен тез арада бала эсине келди да. Тез арада бала өзү алдынча тамак кашык менен жеп чайнай баштады, сууну иче баштады. Акырындык менен бала бутуна туруп кетти да. Один колесик там запаска с багажника вылетела, здесь снизу была, она вылетела. Скорая. BMW X7. Вон девушка, хозяйка той машины, который врезался. Номер сняли. Офигеть.
светофор снес.